Аллах мага ыйман берди окшойт деп ойлоп калдым. Жумагүл Таирова 3 кыздын апасы. Ислам дининдеги жоолук салууну парзын аткарганына 1 жылдын жүзү болуп калгандыгын айтат. Ал жоолук салынгандан тартып жашоосунда көптөгөн өзгөрүүлөр болгон. Жоолукка келгенден аялдыгымды сезип, назигирээк болуп, үйдө отуруп, анан илим алганга аракет кылып, балдарыма дагы илим үйрөтөйүн. Азыр ушу жоолукка келгенден бери Аллахтын аттарын жаттатып, өзүм деле билчү эмесмин, ошолор менен кошо жаттап атам да азыр. Жыл өткөн сайын коомчулукта дагы жоолукчан айымдарга карата калыптанып калган пикирлер дагы өзгөрүп, жумшаргандай. Бир нече жыл мурда мусулман айымдар жоолугу менен документке сүрөткө түшө дагы алчу эмес. Канчалган мусулман кыз келиндердин укугун коргоп келген укук коргоочу Жамал Фронтбек кызы бул демилгени көтөрүп чыгып, динди бекем тутунган айымдардын мүдөөсүн орундаткан. Бул жылы парламенттеги алгачкы жоолукчан депутат айым аталган Динара Ашимова эгерде айым башын жабууну чын жүрөгүнөн кааласа, жоолук тоскоол болбой тургандыгын, ошондой эле тескерисинче өз ишинин мыктысы болууга түрткү болорун айтты. Ненелерибиз жоолук салынганда, илгери биздин апаларыбыз жоолук салынган, негизи эле кыргыз элинде аялга өтө эркин, жакшы мамиле болгон. Ошол биздин генетикалык эсибизде бар да, эс тутумубузда бар. Ошондуктан бизде Кыргызстанда андай жоолук салынабы же болбосо эркин өзүн алып жүрөбү, негизи эле бүт эркиндикти берген коомбуз биз, ошондой улутпуз. Ума журналынын редакциясына терең ыраазычылыгымды билдирем. 1 февраль эл аралык жоолук күнү катары белгиленип келет. Тарыхы 2014-жылга барып такалат. Анын автору Нью-Йорктун тургуну Назма Хан. Ал жашоосунда бир нече ирет диний дискриминацияга кабылган. Анын толеранттуулукка болгон идеясы дүйнөдөгү миллиондогон аял затынын колдоосуна татып, агартуучулук тарыхтагы эмгектери 22 тилге отурулган. Ал эми Кыргызстанда жоолук күнү 7-чи ирет белгиленүүдө. Аны Ума журналынын редактору Элияна Мариям Сатарова демилгелеп, масштабтуу долбоор үчүн бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнүн Кыргызстандагы расмий өкүлү номинациясына татыган. 18 расмий өкүлү бар дүйнө жүзүндө. Анан мен ойлойм, бул да Кыргызстан үчүн чоң жетишкендик. Анткени биз ушул аялдын укугун коргоодо мындай прогрессивдүү идеяларды колдоп, расмий өкүлдөрдүн арасын толуктадык деп эсептесек болот. Негизи максат бул айымдардын ортосунда диалог бекемдөө. Анткени биз бир коомдо жашап атабыз. Жоолук деген бул энеликтин белгиси. Иш-чарага муфтий Замир Ракиев, депутаттар, коомдук ишмерлер, ошондой эле ар кайсы улуттун өкүлдөрү катышышты. Жоолук күнүнө арналган майрамдык салтанат концерттик программа менен коштолду. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнө арналган иш-чара коомчулуктагы калыптанган жаңылыш ой пикирлерди жокко чыгарып, жоолук салынуу маданиятын пропагандалап, айымдардын ортосундагы достук, биримдикти күчтөндүрүү максатын көздөйт. Зымрат Эркинбекова, Биназир Хадлова, Марал Кабар.